армысыздар, урматтуу KG Кабар каналы көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Рио Мунаа базарына келдик. 25 сентябрь апта күнү жекшемби 2022 жыл. Буюрса мына базарыбыз мындай сонун электромобилдер менен толукталыптыр. Бул жерде көрүп турганыңыздардай масловый, жапжаңы заводдон келген машиналар. Бул жерде Салмарбек деген байкебиз ушул унааларды алып келип, ушул жерде сатууга коюптур. Азыр ээсинен биз сурайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз, шеп? Ден соолуктар жакшыбы? Иштер болуп атабы? Болуп атат. Машиналарды тиздиңиз? Машиналар тизилди. Чекеден айтып бериңчи, кандай машиналарды алып келдиңиз? Не деген машина булар? Кайсын айтып берейин? Чекеден кайсын машина? Ачыгынан эле баштаңчы, мына ушу эмне машина? Эман көзгө сүйкүм көрүнөт го бул? Бул Honda. Honda MNV. Аха. XR-ның базасында жасалат. Мынакей, мындай экен көрүнүшү. Көрүп турасыздарбы? Азыр капотун ачып койду. Бул мотор барбы ошондо бунда? Бул мотор эмес бул. Аха. Бул машинанын мына рекуперация кыла турган кайра зарядтап берчү. Буда мотор жок. Мотор жок. Буда мотор жок. Үн чыкпайт деңиз, а? Чыкпайт. Азыр мисалы жүргүзгөндө көрөсүңөр. Эми бунун чыккан жылы кайсы болуп калат? Булар 22. 22. Жаңы чыккан машиналар. Аха. Бул да 22. Баары 22. Жок, булар 21. 21 декабрь булар. Почти 22 деп. 22 деп алганбыз, келгенден көрдүк 21 экен. Жакшы. Булар ошондо каяктан келди? Honda HR дедиңиз, база? База Honda HR, XR. Ошонун базасында жасалган эмелер булар. Аха. Кубаттуулугу кандай болуп калат ошондо? Бир заряд. Бир заряды заводдун эмеси боюнча баягы запас хода деп коет. 480 километрге жетет, но бизде айдап жүрө турган болгондо 380-400 километрде спокойно жана кондиционер, магнитофон, печкаларды иштеткени менен, печкаларды иштеткенде ушундай эмеде погодада ошого жете турган эме болот да булар. Ага, 480 километрге жеткизиш үчүн анда только ылдыйга карап кетиш керек болот. Ылдыйга карап эмес, түз жолдо гана жүрүлөт. Анда магнитофон, кондиционер, ошолор бүт баары өчүк болуш керек болот түз жолдо. Кыскасы машина өзү кыйналбай кете турган болсо. Кыйналбай кете турган эме болгондо как минимум 480 жүрөт булар, түз жолдо жүрө турган болсо. Сонун, мына элдер ороп баштады. Биз дагы сиздерге көрсөтүп калайлы, элдерге аралашып. Мынакей, фарларын караңыздарчы. Сонун. Өтө укмуш, дизайн өтө сонун экен. Биз азыр отуруп туруп көрсөтөлү. Салмырбек байке, күлүштү бериңизчи. Күлүштү бериңчи. Мынакей. 5 күлүчү доступ, туугандар, көрүп турганыңыздардай эле күлүштү алып коюп коет экенсиздер. Анан бул жерден кнопканы бассаңыздар, өзүңүздөр көргөндөй, мынакей уже от алды. Бирок машинанын үнү жок. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй Honda деп турат. Дагы бир ирет сиздерге көрсөтүп коелу. Мынакей. Мынакей, бул жерде Honda деп жазуусу чыгат экен. Арткы камерасы барбы? Бар, мону. Мынакей. Тормоз тееп турасың? Тормоз тееп турам. Үн чыкпаса бул коркунучтуу го, бул акыры барып калсаң билбей калат адамдар, я. Мынакей. Камера заднего вида. Азыр эме багаж ачылып турат, ана крыша көрүнүп турбайбы? Багаж. Кондиционер бар. Кондиционер бар. Болгон көрүп ушул жердеги адаттагыдай биз мындай рычагды элестетебиз, бирок бул жерде мындай дыны бассаңыздар, дыга түшүп калат экен. Эрди бассаңыздар, мына жерде экен, а? Тартасың өзүңөр. Эрге түшүп калды. Анан парковка болду. Мына эмеси эмне, мына Б дегени? Бул Б деген ал жанагы өзүнө зарядтап жүрө турган эме режим. Ручник дагы бул жерде экен, мынакей караңыздар. Ручник. Ручник тартып коет экенсиздер. Болду. Ручник коюлуп калды. Үн чыкпайт экен. Мына астындагы ошо запаспы мына ала? Мына батарейка турган жери. Мына 240 километрге жетет деген эме. Бул заводдон чыгып марбер текшерилип, биз эми базарга алып келип тияк-бияк кылган үчүн 119 болуп калды. А так бул без пробега жаңы машиналар. 119. Жакшы экен, мына алсаңыздар салафаны менен караңыздар. Бүт өзүңүздөр чечип, өзүңүздөр алып айдайт экенсиздер. Так, эми зарядтай турган жерлер кайсы жерде мунуку? Зарядтай турган жери алдында болот. Астында. Именно ушу Honda-ныкы. Башкача ачылат го бул жери. Муну ат обычный үйдөгү сеттен зарядка. 220дан эле. Багажда эмеси бар. Кабели бар. Блок питаниясы менен. Муну быстрый заряд. Бул шаардагы анча-мынча жерлерде бар. Станциялар курулду уже бизде дагы. Бар, ошол жерлерде бар. Бул лампочкасы жанып турат экен, көрүнөт экен. Каякка эмнени саеп атканысы. Так,
Кондиционер бары иштейт деңиз, а? Бар иштейт. Фарлары ксенон. Фарлары ксенон, умный. Умный фарлар, а? Умный. Дальний ближний. Кадимкидей эле машинада эле эрте менен от алдырып туруп эле айдап кетет. Моторду кызытыш деген барбы? Кызытыштын кереги жок. Кызытыштын кереги жок, Кереги жок. Моторду жүргүзбөй туруп эле печканы жандыра бересиң. Бул эми мотор жок болгондуктан. Анан бул кандай комплектацияларга да бөлүнөт бул машина? Бул базовый. Базовый болгондо топовый эки эле комплектацияда булар өзү негизичи. Топовыйдын комплектациясы сиденьялар, отургучтар электрический болот. Базовыйда механический болот. И камера топовый 360 градус болот. Бунуку только камера заднего вида, арканы эле көрсөтөт. И дагы бир разница люк болот. Болду, башка разница жок. Наркы комплектацияда люк болот, мында жок. Тиги бу эмелери боюнча, показателдер боюнча бардыгы окшош эле болот. Окшош эле. Мен арткы схемаларды көрсөтөйүн, анан кийинки мына башкача дагы жанында электрический машиналар бар экен. Ошолордон баарын көрсөтөбүз. Бескульчовой доступ, жанакы айткандай эле, мынакей ичи салондордун көрүнүштөрү, арткы эшиктерин да көрсөтөлү. Мынакей. Эми баягы 2 адам же болсо 3 бир аз арыгыраак адамдар болсо артына батат. Мынакей багажниктин кенендигин да караңыздар. Аябай сонун. Уже оформление болуптур. Мынакей. Салмырбек байке. Баасы канча эми мына ушулар? Мына экөө окшош экен, ушул экөөлөрдүн баасы канчадан болот? Мунун баасы 28, кичине кеми менен болот. Мунулардын окончательный баалары мына сол жакта турган бул Черри. Окончательный сатылып баса азыр бирөө алып кетти. 27 миңден берип атабыз буларда. 27 миң доллардан, Экөөнүн айырмасы кандай? Бир аз бул чоңурактайбы же габариты визуально деле размери боюнча бир аз бул чоңураак болот. Бир аз чоңураак, широкийраак экен, бир аз. Ичи окшош эле болсо керек, Чисто таза китайский бренд. Бул Honda. Совместно с китайским производителем Dongfeng деген производитель менен. Баягы бар бир эмен Япониянын качествосы бар дебейсизби да? Конечно. Жакшы экен. Эми кийинки машинаны көрсөтөлү, буну асты тараптан да бир сире көрсөтөйүн. Күлүшү жаныңыздабы? Бул чистый китайский Cherry деген машина экен. Мынакей астыларында көрсөңүздөр болот. Башкача жанакындай сүрөттөрдү дагы жазып койдур, жанакы электростанциянын немеси. Бунун аз запас коду сурайлы. Бул канча километр жүрө алат? Бир толук заряд менен? Заводдун немеси боюнча, рекомендациясы боюнча 510 запас код 510 болот. Но жана биз газ тепмей, кондиционер, магнитофон, печка дегенде эмеде 400-380 смело жүрөт. Бишкектин ичинде жүрө берет. Анан мисалы жолго чыкканда кандай болуп калат? Мисалы бул жерден чыкты дейли, токтогул барып заряд азайып калды. Ал жерде сайып койсо боло береби? Азыр эми Кыргызстандын ичинде түштүк тарапка азыр кичине бир аз даяр эмес. Ал жакка зарядный станциялар коюла элек. Мисалы мына көлгө, боомго коюлду, Чолпон атада бар деп атышат, Нарында бар деп атышат. Ал жактагылар уже смело айдаса болот уже. Жакшы экен. Негизи мына заправка ээлери ушуну да колго алса жакшы болот. Мисалы ар бир эле заправка бир кичинекей бир станция кылып койсо, 2 машина токтоп заряд ала турганчы, барат жарым саатта быстрый зарядка менен не дедиңиз? Ушуна жарым саатта алабы булар дагы? Жарым саат эмес, 1 саатта толук заряд болот. Мен быстрый зарядка? Быстрый заряд. Беркичи обычный да. Үйдөн зарядтаганда кечирик бир топ эле кеч болот. Канча 4-5 саатка кечик? 4-5 саатта эмес, ат обычный жөн эле үйдөгү точкага сайып эмете турган болсоң, 15 саат, 20 саатка чейин көтөрүлүп кетет эмеси. Түнү бою сайылыш керек экен да кеч баргандан кийин, Ну бирок аны деле түгөтүш кыйын да. Бир күндө 100 км жүрбөйбүз да. Күнүнө мисалы үйгө алып барып, кечкурун саат 8де, кечки саат 8де алып барып, 9да бар үйдө кое турган болсоң зарядка. Эртең менен 9да алсаң, ошону сартан кечке жүрүп түгөтө албайсың өзү. Ошону ооба. Эми мисалы шаарда жүрөбүз, 100 км көбүнчө жүрбөйбүз да шаардачы. Мындай машинада деле бензин менен 100 км жүрбөйбүз. Жакшы экен. Бунун артыкчылыктары кандай болуп калат? Тигиге караганда функциялары бул тигиге караганда бир аз чоңураак болот. Габариттери, узун турасы, размерлери бөлөк. Анан бунун дагы бир эме жана Tesla сыяктуу болуп, Tesla'нын дагы алдыңкы капотты ачканда багаж бар бу жакта. Tesla сыяктуу ошондой эмеси бар. Жабык го бунусу дагы, ичинен дагы бир эмеси бар экен. Апеда биякта бир багаж неме бар го, чемодан бар го бир, Бунун мотору ушунун артында болуп калабы бунуку? Мотор жок буда, мотор дөңгөлөктө эле өзүндө эле болот сразу эле.
Мотор эмес, бу да батарейка. Игрушкадагы баягы оюнчуктар дөңгөлөктүн өзүндө приводдор болот. Привод ошол жерде болот. Коробкада мотор деген жок. Аккумулятору. Аккумулятор эмес, батарейка болот бу да. Батарейка. Батарейка эмен машинанын түгүндө болот. Астына жайгашкан. Машинанын астына жайгашкандыктан булар устойчивый да болот. Анан мисалы мына берки машиналарда эле airbag, баягы Бүт баары бар. ABS бүт эле барбы? Бар. ABS, система курсовой устойчивости. Бүт баары бар. Анан эмени айтайын, мисалы мына расходниктер бар, мисалы мына дайым сууну куюп турабыз мына эмегечи. Ушундайлардан нелер бар? Бул бар. Тормозной жидкости кайда? Тормозной жидкости ошо мына крышкалар ачылат, мунун аркасында мына жерде эмеси болот. Тормозной жидкость коюпчу же эмеси. Кыскасы куя турган нерселер аз эле деңиз, а? Ооба. Мына бунун ичинде куя турган нерселер. Буну эми крышканы полностью снимать этилип туруп андан кийин коюлат тормозной жидкость. Жакшы. Эгерде быстрый зарядка менен болсо 1 саат зарядтайсыз, мисалы магазиндерге же болбосо бир кандайдыр бир кафеге кирип чыксаңыз 1 саатта заряд алып калат экен. Эгерде быстрый зарядка станция курулган болсо 1 саатта заряд алса болот экен. Анан бунун баасы $27,000 дедиңиз. Баары оформление болгонбу? Кыргызстан номерин өткөнбү? Ооба. Өткөн. Алат өткөрүп бересиздер, а? Алган адам уже өзүн оформить этип алат. Азыр оформление деле жеңил эле болуп калды го. Жеңил болуп калды. Анан мисалы кокусуну биздин клиенттер бир айдан кийин көрүп калса, булардын баары сатылып кетсе, дагы алып келесиздерби жакын арада? Азыр Volkswagen'дер дагы болчу, түгөнүп калды. Volkswagen ID4 дегени. Алар келгенде сразу өздөрүн жактырган адамдар сразу алып кетти. Булар деле көбүрөөк болчу, азыр кичине азайып кетти. Мен ичинде отуруп көрсөтүп коеюн. Мына фарларын көрүп турасыздарбы? Porsche-га да окшош кетет экен мына астыларынан. Мына жерде астындагы основной освещениялары, фарлары. Дөңгөлөк размери 18 би же 17 би? 18 экен, а? Бийик машина болот экен аябай. Цвети белый жемчуг мынакей. Дизайнды да караңыздар. Сонун Cherry Day. Эми мындай баары бир заманбап жаңы машина экен да, караңыздар. Бул деле 5 ключевойбу? 5 ключевой доступ. Мына жерден да басып коет экен. Бул жерде толтурунса жанды караңыздар. Болду, жүрдү машина. Машина жүрдү. Бирок мунуку мына рычаг экен. Рычаг. Буну арка кылат экенбиз. Дыга түштү, дыга түштү уже. Уже дыга түштү. Азыр кое берсең акырын кете береби? Коюп газды бергенде, газ тепкенде кетет. Мында өзүчө кетип калбайбы? Холостой. Булар эми умный машина да. Мындай дебейсизби? Так, а задний болду, а? Камера задний. Камера көрүп турат. Пленкалар сыйрылбагандыгы үчүн бузурайып турат, а? Ну, бирок объект жакшы алат экен. Вот эти нар жактагы адамдарга чейин алып атат, анан машинанын түбүнөн бери алат экен. Баягы слепой зоналары дагы полный көрсөтөт экен. Пга кам салып коет? Кайра эле ошо старт-стоп деп кнопка турбайбы? Бассаң уже түшүп калат. Уже автоматически парковкага түшүп өчөт. Булар деле уже Tesla-дан кем эмес болуп эле чыгып калыптыр да уже. Мынакей. Бул жерде эмне функциялар бар байке? Бул жерде парковка бар экен, ручник. Антизанос, мантизанос. Эми азыркы машиналарда бар нерсенин баары эле бар эми. Мына мультимедиа окшойт, а, моде деп турат. Же бул эменикиби? Климат контрольбу мынабу? Ошо кнопкаларын жакшылап изилдеш керек. Жакшылап изилдеш керек. Бүт эмелер, кнопкалар көп. Кнопка, функция көп экен. Беспроводной зарядка? Беспроводной заряд жок. Жок, буларда жок. Так, мына жерде мындай бардачоктор бар экен, караңыздар. Чоң бардачок. Холодильник жок, а? Холодильник жок. Жакшы экен. Бунусу $27,000 туугандар. Наркынысы Honda, кандай дедиңиз аны? Наркыны Honda MNV. Жакшы экен. Бунуку зарядтай турган жери обычный эле бул жагында экен, а? Бул жактан эмес. Быстрыйдан ушул жердеби? Бул от домашней сети. Үйдөгүдөн. Быстрый кайгында? Быстрый нарк тарабында бар. Мына быстрый да бул жагында бар экен. Бунуку эки жагында. Бул быстрый. Эми баягы быстрыйга токтоп атканда оң тарабы менен, болбосо сол тарабы менен токтош керек болот экен. Багаждарын да ачыңызчы. Мына. Үстүндө шторкасы менен. Үйдөн зарядтай турган эмелер менен беребиз. Кабелдери менен. Комплектинде дөңгөлөк болобу? Жок, запаска жок. Жаңы машиналарда вообще запаска не предусмотрен экен. Ошо жагы бар экен, а? Азыр машиналардын жаңыларын баары эле ошондой. Значит, буга дагы түшө турган дөңгөлөктү запаскага алып коюш керек экен да. Негизи биздин Кыргызстанда ошончо керек, но бир адамдар азыр дөңгөлөктү жаңы алып калды. Мурда билесиңер да, бушни алып, Кореядан, Япониядан түгөнгөн баллондорду алып салчубузга. Ооба. Азыр биз деле үйрөндүк го жаңы дөңгөлөк салмайды. Ооба. Бирок бир жаңы дөңгөлөк алып койсоңуздар, ал жарылбайт да негизи. Ооба, жаңы мына негизи төртөө тең жаңы дөңгөлөктөр турат. Эгерде бирди алып койсоңуздар, ал запаска ойдон турат экен. Бунда деле камера наблюдения бар. Өйдөсүндө экен, а бунука?
Несі? Камерасы қайғанда болып қалды? Камерасы мына жерде. Астында болып қалды. Окей. Рахмат. Cherry деген бұл фирмасы EQ-S болу ошондо мынакы. EQ5. EQ5. EQ5 мынакы. Рахмат сізге, Салмырбек байке. Ишиңизге ийгилик. Буйырса дагы жаңылык дегендер кантип эме издейт? Биз жөнүндө кандай маалымат бересиңер? Сиздерде шаарда автосалон барбы, жокпу? Умиталиева 127-де офисибиз бар. Инстаграмда Azor Auto деген Инстаграмда баракчабыз бар. И azor.kg деген сайт бар. Ал сайтта уже машиналардагы үйгө керектелүүчү буюм, кечек, Кыргызстан боюнча маркетплейс азыр пока иштей элек. Но bir 15-20 күндөн кийин буйруса запуск болот. Чоң Биз эме проект. телефон номерлерди таба турган соц тармактын эмелерине жазып коебуз, аккаунттарыны. Ошолорго кирип издеп көрөсүздөр. Жана экрандагы телефон номерлерге чалсаңыздар, ушул байкелер менен байланышып көрүп, бирок биз айта албайбыз. Могул базардан уже сатылып кетип атыптыр. Эгерде кааласаңыздар, экрандагы номерлерге чалып байланышып тактап, анан келип алсаңыздар болот. Баары чындап мындай баары жаңы машиналар. Каалаган тандап алып айдап Азыр $5000 машиналар келип атат, жаңы. Электрическийби, э? Электрический 5000ден 5500 чейин болот. Алар кандай болот көлөмү? Кичинерекпи? Алар кичинекей болот. Матизден, Фиттен чоңураак, Нива сыяктуулары бар, бирок алар Ошон тезирээк алып келинчи. Ошо азыр биринчи для опыта 5 штук келип атат. Келгенде да болбосо байланышабыз, бир көрсөтөм. Мүмкүн болсо сүрөтүнү мага жөнөтсөңүз, мен экранга коюп коеюн. Балким ал клиенттер дагы балким ошо кызыгып калар. Себеби чындап эле $27000 эми бул классы деле башка машина. Мындай кроссовер, мына бир RX-тердей, же болбосо жанакы кайсы машиналар бар? CR-вы ошо сыяктуу класстагы чоң машиналар болуп кеткен. Кичинерээк машиналарды алам десеңиздер, анда экрандагы номерлерге чалыңыздар. Биз экранга сүрөтүн да кантып коебуз. Көрүп, жаккан болсо чалып көрүңүздөр. Ал канча күндө келип калат машина? Алар бир 20 күн, 25 күн, может бир ай Кыргызстанга кирип келет, Кытайдын ичинде кээде карантин деген болуп калат. Анда айласыз бүтөбүз. Ооба. Азыр жакшы ал жагы бар, аны тактап 25 күн, бир айда келиш керек. Анан аркасынан ошо менен кошо эле минивендер келет. Минивен, электрический минивен. Электрический минивендер болот. Бирок алар бул мамлекетте бүт эле уже электрический өтүп кеткен окшойт, э? Минивенине чейин чыгып кеткен болсо, э? Барабыз ошого. Буйырса бизге дагы. Эми сиздер дагы элге кызмат кыла бериңиздер, ишиңиздерге дагы ийгилик. Ушинтип электрическийлерди көбүрөөк алып келиңиздер, себеби биринчиден жаңы машиналар, анан расход да жок. Бир алып коет, эми бир аз кымбатыраак болгон эмес, зато бензинге расход жок да. Бир айда канча ток жеш мүмкүн, эми бир 200-300 сом жейби? Эми үйдөн зарядтай турган болсо, үйдө мисалы 50 киловатт заряд 50 киловатт толтурсаңар, мисалы мына Хондалар 61,5 киловатт. Муну азыр мисалы 61 толтурбай эле 50 киловатт толтура турган болсоңор, үйдө мисалы 77 тыйындан да электричествонун акчасы. Ошондо бир 40 сом тегерегинде болот. Ага бир 5 күн жүрөсүң да. 5 күн жүрөсүң, Анан бир 40 сомго 5-6 күн жүрөсүң, бир айда анан канча жүрөсүң? Мындай математика эле болот бул жагы уже. Эми бирок баары бир деле болбогон акча болуп калат бир айда деңиз, э? Жакшы. Алып айдаңыздар, туугандар. Кыргызстанды да өнүктүрөлү. Мына кошуна Өзбекстан, Казакстандар деле аябай уже электромобилге өтүп атат. Деги эле дүйнө жүзү өтүп кетип атат. Ошого сиздер дагы карап көрүп, жаккан машиналарды алып айдаңыздар. Калматта туруңуздар, туугандар. Сиздер KG Кабар каналын көрдүңүздөр. Бул Бишкек Рио Муна базары.